ишканада алма, кулпунай, өрүк, кара өрүк, карагат, апельсин, малина тоңдурулуп кургатылат. Бир күндө болжол менен 2 тонна даяр азык иштелип чыгат. Азыктар ушундай пакеттерге салынып, 95% Казакстан жана Россияга экспорттолот. Ал эми калганы болсо өлкө ичиндеги дүкөндөргө жеткирилет. Азыктар муздаткычта тоңдурулуп кургатылгандан кийин тазалануу процессинен өткөрүлөт. Анда мөмө жемиштер, жалбырак жана башка ар кандай керексиз мүчөлөрүнөн ажыратылат. Ал жумуш колго жасалат. Бул детский питание да. Жаш балдардын питаниясы. Ошого буну тазалап беребиз. Бир күндө биз 4-5 килограмм тазалайбыз. Менден да жакшы иштеген кыздар бар. Алар андан да көбүрөөк кылаттар. 7-8 килограмм кылган кыздар дагы бар. Мунун баары бүт скорость да. Кеде немеге барабыз, апельсинге барабыз, апельсин дагы арчы беребиз. Алмуртка барабыз. Основной ушу клубника. Бул ишкана 15 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Анда 40тан ашык адам эмгектенет. Жайында кызматкерлердин саны көбөйтүлөрү айтылууда. Өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу боюнча долбоор Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан колдоо таап, керектүү жабдууларды алууга каражат бөлүнгөн. Природа нам в Кыргызстане дала ягоды и фрукты. Биз мөмөлөрдүн даамы, түсү, жыты жана курамындагы витаминдер сакталып калышы үчүн жумшак түрдө кургатабыз. Быйыл 400 тоннага жакын мөмө жана жемиштерди кайра иштеттик. Кийинки жылы биз аны 50%га көтөргүбүз келет. Ишканадагы жаңы орнотулган жабдууларды ишке киргизүү аземине министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Азизбек Алиев келди. Биз аябай ыраазыбыз, анткени именно ушундай өнүккөн технологиялар негизинде биздин айыл чарба продукциябыз экспортко чыгып, биздин Кыргызстанды таанымал кылып, дүйнөлүк рыноктарда ушул биздин айыл чарба продукциябыз көбүрөөк чыкса, биз аябай ыраазы болобуз. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду заводдун ичиндеги жабдыктарды жаңыртууга жана эл аралык стандарттарга ылайык келген сертификатты алууга $800 000 бөлүп берген. Насыя фонд тарабынан 4% чен менен 7 жылга берилген. Выделенные средства Российско-Кыргызского фонда позволили Бөлүнгөн каражаттар өндүрүштүк комплекстерди толук модернизациялоого, кошумча санитардык жана кайра иштетүүчү жабдууларды, санитардык постторду, жаргылчактар менен вакуумдук кургатуу жабдууларын орнотууга мүмкүндүк берди. Ушул мезгилде Орус-Кыргыз фонду тарабынан Ысык көлдө 35 гектар аянтка бак отургузулду. Ал жактын мөмө жемиштери иштетүү үчүн бул ишканага толук берилет. Бул компаниянын өзүнүн бакчасы болот. Орус-Кыргыз фонду өлкөнүн экономикасынын артыкчылыктуу секторлорунда өзү көтөрүп, киреше таба ала турган долбоорлорго насыя берет. Ал өндүрүш, айыл чарба, туризм тармактары. Фонд 2014 жылдан бери иштеп келет. Максат Леспеков, Самат Төлөтакунов, 5 канал.